чемпион болуш оңой, карманыш кыйын дейт го. Кармана албай койдук. Жеңил узасында тартыш керек. Эми достуктун күйөрмандарынан дагы кечирим сурайбыз. Бул жерден менден да көп ашпай кетип калды. Кийинки оюндарда аракет кылабыз эми. Bag'ı jekeme-jeke andan keyin korgo болуп калды окшойт бүгүн, Эми бул жерде көбүнчө жекеме-жеке көп болот да. Ортодон жакшы албай коюп аттым, атым ачып берсе дагы. Нуржан маты мыкты, Нуржан өзүнөн мыкты чабуулду катуу жасап туруп алды. Жинактар үлгүрбөй калды ачыгын айтканда. Күчтүү экен. Жеңиштерде талас бул сезонго баа сары сезондон кийин жакшы даярдыкта келгенчи. Кандай тактика менен? Биздин тактикасы жылдагы деле тактика болчу. Биздин кемчилдик жагыбыз жерден албай койдук. Ортодон да кемчиликтер болуп калып атты. Бизден дестер жаңылануу болгон. Балдар менен балдар коркуп калды. Майрамбекке ишенип атканбыз. Майрамбек да кармап туруп алышты го бербейчи. Майрамбек Султанчикти да кармап туруп алды окшойт. Султанчик ачылды алып чыгып атты. Майрамбекке шанс бербей койушту, билбейм. Бирок бүгүн силердин жакшы жагыңарды айта турган болсок, Таласбектин да оюну жакшы жүрдү окшойт. Атайын финалга беле алды. Таласбек кечеги оюнда очко сала албай ал. Ызырынып чыксам да салам деп турганда. Анан чыгып эле салып кетти го. Оюну жүрдү. Энген жагынан да жакшы болду. Энген жагынан кармаган алып чыгып атты. Ынтымак командасына эмне деп айтасың эми? Күчтүгө тан бериш керек. Күчтүнү күчтүү деш керек. Мыкты дайынданыштыр. Мыктыны мыкты деш керек. Жеңишти жеңгенде дагы бир эсеп менен жеңди. Чалабай таза ойношту. Оюн таза болду. Таза болду. Таза эле таптаза жеңишти. Ир эсеп менен уткалабыз деп ойлогон белеңиз? Мен мындай ир эсеп менен утулабыз деп ойлогон эмесмин. Ир эсеп менен утабыз деп деле утулабыз деп ойлогон эмесмин. 1-2 очко гана айырым болот деп ойлоп аткам да. Байбуша жазбай алдыда. Командаңар ичинде өзүңөр айткандай жаңы көп өзгөрүүлөр болуп, жаштар келип. Кудай буйрса жазга дагы күчтөнөсүңөр деп умтулабыз. Эми Кудай буйрса аракет кылабыз эми бүгүн. Көкөрү улуттук оюн спорт болгондон кийин басым жасап заманыбыз тынч болсун. Оюндар көп болуп турса башчылардын ою ошол эле да. Эми достук командасынын күйөрмандары үмүтүңөрдү үзбөңүздөр. Биз күнөөлүбүз. Кийинки турнирде Кудай буйрса шелишиңиздерди актайга аракет кылабыз. Рахмат Айбек. Экинчи орундагы байгелүү орун. Куттуктайбыз.